Аскасы бөктіреген таза ауа, шарқыратмасы жана дүйнөнү суктандырган жаңа токойу менен туристтерди өзүнө тарткан жана жергиликтүү эс алуучулардын саны арбын болуп жаткан Арсамап жергесинде Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомуна таандык Зорка лагери жөнүндө сиздер менен бүгүн таанышмакчыбыз. Аларга түзүлгөн шарттар жана жаш жеткинчектер кандай эс алып жатат? Чогуу биргеликте көрмөкчүбүз. Зорка лагеринде таңдын атары менен мындагы балдардын марш тебүүсү менен башталат. Жаш курагына карап тайпага бөлүнгөн жаштар ураандарын айтышып көнүгүүгө барышат. Көнүгүүлөр аяктагандан соң ашканага бет алышат. Колдорун таза жууп, мындагы балдар тамактанууга даяр турушат. Ашканада кызматкерлер тамактарды даярдап, жаш эс алуучуларды тосуп алышат. Бир учурда бул ашканада 500 бала тамактанып чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Тамак аш коопсуздугу каралып, бардык санитардык абалды сакташып, профессионалдуу ашпоозчулар тамак даярдашат. Эртеменкиде сүттөн каша жасап беребиз, түрлүү кашаларынан, суюгунан, коюсунан кылып, сливочный масло беребиз, нан, чай, ширин чай беребиз сахар менен. Анан обедте болсо биринчи, экинчи тамак, биринчиси суюк, экинчиси коюу. Сок беребиз, сөзсүз. Согубуз шабдалыдан, өрүктөн, анан гиляздан кылып 3 түр соктон берилет. Анан полник берилет. Азыр полник жешип атат балдар. Андан кийин ужин. Ужинибиз дагы биринчи, экинчи тамак. Балдардын ден соолугу боюнча 2 медик иштейбиз. Тамактын составын эмелерин мен өзүм караймын. Андан тышкары балдардын ден соолугун контролдойбуз. Балдарды убактысын үнөмдүү пайдалануу үчүн атайын тарбиячылар эмгектенишет. Алар үчүн ар кандай маданий жана спорттук иш-чаралар уюштурулат. Кыздар учурда жаңы достор менен биргеликте бийлегени даярданып жатышат. Бул лагердин абасы таза экен. Эртемен турганда өзүмдө бир башкача чувство болуп атат. Жалаатта ысык, ал жер шарда. Ал жакта машиналар бар, ошон үчүн бияка келгенде совсем башкача чувство болот. Тамак аштары жакты, ширин экен, кырсакты жакшы тойгузат экен. Ар малда 2ден тамак берет, первый, второй кылып, ошолору жакты. Биз кечээ конкурс устраивать эткенбиз. Танцы обниманцы деген конкурс болчу, ал жакта бардыгыбыз бийлегенбиз, көбү бийлеген. Ошол бийди бүгүн открытияда кайталайт экенбиз. Ошого даярданып жатат. Мен лагерге 3-чү жолу келип жатам. Лагер абдан таза жана жакшы. Эгерде лагерде активный жана жакшы катышсаң, акырында грамота беришет. Мен азыр 12 жаштамын. Лагер таза, тамагын да жакшы берет. Мен мисалы лагерге келип көптөгөн конкурстарга катышам. Лагерде ырдайбыз, бийлейбиз. Лагердин мага ошо неси жагат. Лагер тынч. Ар кандай компьютер, телефондордон кичине ажыра аласың, өзүңө айлык болосуң. Мисалы үйдө отурганда кечке аларды эле ойнойсуң. Бу жерде кичине конкурсларга катышып, нарактарда футбол болот экен. Андан кийин бер таза тутабыз. Лагердин эжекелери да жакшы. Мисалы мен өзүм эле агайым. Былтыр келгенде деле көргөм, өзүм агайларыбыз деле эжекелерде бардыгы жакшы экен. Бардык Кыргыз-Нефтегаздын иштөөчүлөрүнө жана Кыргыз-Нефтегазга рахмат айтам, ушундай лагерь кылып бергени үчүн. Зорка эс алуу борбору бардык талаптарга жооп берет. Ал жерде ашкана, жатакана, жуунуучу жай, маданий массалык жана дине тарбия спорт иштерин уюштурууга керектүү болгон түрдүү шаймандар менен камсыз болгон. Учурда Зорка балдар эс алуу борбору түштүк региону боюнча башка лагерлерди астыга чыгарбай келет. Жаткан койкалары, ошондой эле душтар, стадиондор, территориясы, ошондой тамак ашы жогорку деңгээлде, андай кинолор башка лагерлерде жок, душтары жок. Ошон үчүн балдар ушул жерде территориясында кеңири эс алат, футболдор уюштурулат, тамак аштары жакшы жасалып беришет, охранасы, кечинде дискотекалар, ошондой эле баягы күндө түштөн кийин ар кандай конкурстар болот. Ошого балдар катышат, бий конкурстары, ыр, бий.
негизинен шарт аябай жакшы. Мына 8 жылдын жыл ичи жылдан жылга өзгөрүүлөр аябай чоң болуп атат. Кудай кааласа эмдиги жылы бардык коттедждерди алмаштырабыз деп атат. 500 баланы бир агымда тартабыз деп. Так, первая группа вперед! Раз! Бабаш ата зоосунун төгүндө Зорка лагеринде учурда 300дөн ашык жаш өспүрүмдөр эс алууда. Бүгүн алар өздөрүнүн жаңы курбу достору менен биргеликте өздөрүнүн таланттарын, өнөрлөрүн тартуулашат. Концерттик программа жарым сааттан кийин башталат. Азыркы учурда даярдык иштери жүрүүдө. Ал эми жаштарды колдоп, атайын алардын ата-энелери, бир туугандары дагы келишкен. Шире! Шире! Кудай кааласа бүгүн кызымдын оюндарына, бийлегендерине, конкурстарына көп болуп кетебиз. Биз дайым семьябыз менен келдик көргөнү. Салкын, анан шарттары да аябай жакшы, коопсуз, тамак аштары, буларды дайыма келсең дайыма бир немелерди үйрөтүп, жакшы ойнотуп, оюндарды бардык шарттары жакшы үчүн биз дайыма ушул жерге беребиз кызыбыздычы. Мен өз кызметтик каза иштейм. Ошол жерден путевка алып жөнөттүк. Ошо бир уул бир кызыбыз бар да. Эгиздер. Бүгүн ачылышы дейт. Ошол мен лагерде анан кызым бийлейт экен. Ошону көрүп кетебиз. Наш отряд! Интернет! Подъезд! Наша сеть лучше нет! Адрес точно говорю! Адрес.ру! Песни! Катюша! Ошентип концерттик программа да башталды. Эми жаштар өз өнөрлөрүн даярдаган ыр бийлерин чоң сахнада аткарышат. Бүгүн лагердин ачылышы өтөт. Ага бир топ жетекчилер жана ата-энелер келишкен. Арстанбаб жергесинде туруктуу аба ырайы күтүлөт деп айтууга болбойт. Бабаш ата зоосунун түбүндө болгондуктан жамгыр жаап, салкын аба ырайы катталат. Жамгыр жааганы менен концерттик программа токтоп калган жок. Калган бөлүгү маданий залда өткөрүлдү. Экинчи жыл бүткөн. Ошондо мен Кыргызстандын бүт булуңмулчуна, андан сырткары Америкада, башка бир мамлекеттерден балдарды чакырып, силер менен ошолорду байланыштырып, дос кылганга аракет жасайбыз. Салам достор, кечкирди концерттик программа дагы бүттү. Биз болсо кечки тамактанууга отурдук. Бизге биринчи 2 тамак берилет. Биринчисине шорпо, экинчисине гречкадан аш. Экөөнү тең эттүү тамак. Көп эле салып беришти. Тоюмдуу арасында эти бар, даамды көрөлү көз. Чындыгында даамдуу тамак экен. Чыңгызхан, сен кайсыл жактан келдиң? Анан бул жердин тамактары сага жагып атабы? Тамақтар өзі жақсы жауап атады. Өзі мен Жалат облысынан болам, Октябрьский айылдан болам. Тамақтары өзі менерде разнообразный да. Шорпо, коникте, бажы өзі, завтракта же нормально, адеке өзіне керекті тамақтар оттан. Чыңгызхан, атың өзгөчө экен да, Чыңгызхан деп. Ким койгон атың? Чоңатам койгон өзі. Сурадыңбы эмнеге мынтип койгонсуз деп? Сурагам, атам, чоңатам неме деген, ал күчтүү не болгонун, күчтүү, кыйын болгонун өзү деген да. Чыңгызхан ким болгон өзү? Чыңгызхан өзү монгол, башкы иш болгон. 50 страны завоевание кылды. Өзгөчө не болот да, батыр өзгөчө. Тамактанып көрөлү, тамактанып алып, сабыз тойгозалы, көз бир көрүп. Таамсыз көрөлү.